Assalamu alaikum, урматтуу достор. Бүгүн силерге мультиметр менен предохранительди кантип текшерүүнүн жолун көрсөтөм. Ал үчүн бизде мультиметр тестер болуш керек. Бул мультиметрлер арзан эле турат. Моосу оригинал мультиметр бул 1000 сомдон жогору турат. Эгер алсаңыздар, ушул жакшы. Ал силерге бул жөнөкөй мультиметр менен текшерүү жолун айтам. Ал үчүн мультиметрди прозвонкага коебуз. Прозвонкага коебуз. Андан кийин мультиметрдин шуптарыны предохранительдин шугуна коебуз. Бип деген үн чыгышы керек. Эгер ушундай үн чыкпай же экранда 1 же 0 чыгып калса, предохранитель иштебейт. Андан кийин каршылык менен текшерүүнүн жолу деле бар. Ал үчүн бизде сопротивление 200-ге коебуз. Мынакей 200-ге койдум. Предохранительди кайра алабыз. Алып туруп бул жака коебуз. Экранда сөзсүз ушундай цифралар чыгыш керек. Демек предохранитель иштейт. 8. Ошол 1 же 0 болуп калса, демек иштебейт предохранитель. Андан кийин обычный светодиодный контролька менен текшерүүнүн жолу деле бар. Бул деле прозвонка. Бир четке кадайбыз. Андан кийин үн чыгыш керек. Мынакей достор. Демек предохранитель иштейт. Алмаштырып көрөбүз. Албетте бул кыска видео кимгедир пайдалуу болот деген үмүттөмүн. Көрүшкөнчө достор.